Достор, мына зымды кантип улайбыз, андан кийин изолентаны кантип оройбуз. Зымдар сечениясы мына бирдик сечения. Зымдарды көп интернетте баягы бири-бирине мындайынан урап, ушундай кыла беришет. Эң жакшы эле метод баягы туугандар мынагу бири-бирине крест кылып эле бураганыңар жакшы болот. Обычно эле крест кылып бураганыңардан кийин ошо ток жакшы өтүшү үчүн бир аз муну бекемирээк кылып койсоңор, анан мына зым тонкий же мына зым тонкий, кайсы зым тонкий болсо ошол зымга жаткызасыңар. Жаткызып, колуңарды же изолентаны тешпей турган деңгээлде жаткызып аласыңар. Анан кийин изолента. Изолента бул японский изолента, резиновый. Тряпочный изоленталар дагы бар. Негизи кандай изолента колдонсоңор дагы орошу бирдей. Изолентаны үзгөндө 4 элге үзөсүңөр. 4 элге. Жакын кармап туруп эле тартсаңар үзүлөт. Бунун клей жагын көп кармабашка аракет кыласыңар, себеби клей кетип калат. Орогондо мынагу 3 колуңуздар менен кармайсыңар. Мына 4 менен оройсуздар. Ар кимге аркылуу удобный, бирок негизги ушундай. Колдор кургак болуш керек, суу болбош керек, таза болуш керек. Чаң болсо дагы, кол май болсо дагы изолента жабышпайт. Мынаны орогондо ушу эки бул жакта зымдар менен кысып алып, бул пальчиктер менен айландыра бересиз. Андан кийин мисалы биринчи слой бүттү. Эми бул плюсовой болчу, бир аз кооптураак. Дагы үзүп алып туруп, мына плюсовойдун үстүнө дагы бир ороп койсоңор. Орогондо мына айландырып баратканда, бул жакты туюп кетесиңер да, арт жагын. Мына тегиз кылып кетесиңер. Мына арты сыйдан болсун, чтобы суу кирип, изолентаны көтөрүп салбасын. Мына изолентаны ороп келип, бул крайга жеттикпи? Бул крайга жеттик, дальше бул жакты аркага кайтыш керек. Изолентаны чоюп туруп, кайра арткага бурайбыз. Изолента гибкий болгон үчүн, чоюлчак болгон үчүн чоюлуп бурала берет. Изолента оролгондо бул жагынан дагы суу кирбеш керек, бул жагынан дагы суу кирбеш керек. Ошондо изолента көп көтөрүп берет. Эгер бул жактарынан суу кирип кетирген болсо, жез баягы сууда чирийт. Ошон үчүн суу кирбей турган кылып орошубуз керек. Анан орогондон кийин баягы изолентанын кысканы, өзүн бураганыбыз баары биригип, анан мунун устойчивостуга туруп берет. Ушундо үзүлбөй калат. Негизи муну изолентаны оробой туруп эле жула турган болсоңор, оңой эле жулунуп кетет. Бирок изолентаны плотный орогонуңардан кийин уже бул үзүлбөй калат. Машыгып көргүлө.